Бишкекте аларча мамлекеттик резиденциясында премьер-министрлердин деңгээлинде Европа биримдиги Борбор Азия биринчи экономикалык форум өттү. Иш-чарага президент Садыр Жапаров, президенттин администрациясынын жетекчиси, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, Казакстандын премьер-министри Аскар Мамин, Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов, Түркмөнстандын вице-премьер-министри Сердар Бердимухамедов жана Тажикстандын вице-премьер-министри Усмонали Усмонов катышты. Ошондой эле Европа биримдиги тарабынан Европа комиссиясынын экономикалык маселелер боюнча вице-президенти Валдис Домбровскис жана Европа өлкөлөрүнүн жана эл аралык финансылык уюмдардын бир катар жетекчилери бар. Анда Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Лейен форумдун катышуучуларына видео байланыш аркылуу кайрылды. Форум экономикалык кызматташтыктын жаңы мүмкүнчүлүктөрү жана келечекти белгилөөгө арналды. Аталган форумда башкы тема COVID-19 кийин экономиканы кайра калыбына келтирүү, бизнес чөйрөсү жана санариптештирүү болду. Буга чейин жашыл экономика темасына басым жасоо пландалып жатканы маалымдалды. Себеби Европа өлкөлөрүндө экологиялык жактан натыйжалуу энергиянын булактарын пайдалануу боюнча эң алдыңкы жана инновациялык технологиялар бар. Белгилей кетсек, форумдун алкагында өлкөгө европалык инвестицияны гана эмес, европалык инновациялык технологияларды да тартуу пландалууда.